Республика Ата Журт саясий партиясынын эл менен жолугушуусу Ош шаарында болуп өттү. Камчыбек Ташиев жана Өмүрбек Бабановдор жетектеген партияга колдоо көрсөтүп келген тургундардын саны арбын болду. Эл өкүлдөрү эл алдына чыккыча эле стадион толуп жолугушуунун соңуна чейин келгендердин саны суюлбады. Карапайым эл менен өткөн жолугушууда партиянын алдыдагы пландары ачыкталды. Чиновниктердин артыкчылыгын жоюу, парасыз жол, экономиканы көтөрүү аркылуу мигранттарды иш менен камсыздоо, 10% ипотека жана бийликтин эмес карапайым элдин пайдасына түзүлгөн 15 мыйзамды киргизүү жагы белгиленди. Депутаттардын артыкчылыгын жоюп, кызмат машинесин, шоферун, бекер самолетко учканын, бекер үйлөрүнүн баарын алып таштап 500 миллион сомго чейин биз экономдойбуз. Ал 15 миң пенсионерлердин пенсиясын 2,5 миң сомго көтөрсө болот, апам. Ошондой иштерди кылсак болот да, иш болот ошондо. Биз айтып атабыз, 120 депутат кереги жок бизге. Эл өкүлдөрү менен жолугушууга келген тургундардын көпчүлүгүнө учурдагы конституцияны өзгөртүү жана өлкөдө олуттуу реформаларды жасоо планы макул келди. Тургундар болсо Республика Ата Журт партиясынын пландары башка партиялардын убадаларындай эмес, аткарылуусу бышык жана элдин пайдасы гана көздөлгөнүн айтышат. Кудай буйруп, эртең бийликке келип кала турган болсок, сөзсүз түрдө бүгүнкү башаламандыкты жараткан, саясий башаламандыкты жараткан Конституцияны өзгөртөбүз. Бизге элге иштей турган конституция керек болгондо. Кудай буйруса, мени апам, мени энем чындыкты сүйлөй турган, акыйкатты жеткизе турган, элге акыйкатты жайыта турган кылып төрөп койгон. Мен ошо ойдон калам турганда. Мен элим үчүн кызмат кылууга, элимди коргоого, элимдин башына мүшкүл иш түшсө, 70-ке чыганбы, 80-90-га чыганбы, мен силерден амарда боламын туганда. Мен силер менен болом. Карапайым элдин жашоосун оңдоого багытталган 15 мыйзам долбоору келгендерге макул келди. Мындан улам парламенттик шайлоодо дал ушул партияга добуш беребиз дегендердин саны арбын. Республика Ата Журт партиясына ишеним аябай чоң болуп калды. Анткени булардын программасын угуп туруп, мага өтө жакты. Биринчи булардын программасы элдин турмушун жакшыртууга болуп атат, мигранттарды көбүрөөк ойлоп атат. 7% кредит Бабанов иштеп турган малда киргизилген, Бул кайталанат атат. Бул да мен үчүн өтө жагымдуу программа болуп турат. Ташиев менен Бабановго рахмат. Биздин көйгөйдүн проблемабызды чечип беребиз деп атат. Антына турат. Биз ишенебиз ушу партияларыбызга. Өз добушубузду беребиз деп ишендирем. Сөздөн ишке өтө турган убакыт келди. Республика Ата Журт саясий партиясы башка партиялар сыяктуу добуш алуу максатында гана шайлоо алдында бирикпей, бир жыл мурда бир багытты тандаганы көпчүлүккө макул. Тургундар болсо шашылыш түрдө эмес, алдын ала максат боюнча түзүлгөн пландардын бышык түзүлгөнүнө таянып ишеним билдиришүүдө. Партиянын жолугушуулары болсо Оштун аймактарын кыдыруу менен уланууда. Нурзада Кыдыралиева, Аскар Мамайтсаков, Акниет Кеңешев, 7 канал, Ош шаары.